азыр таң калып деле кереги жок болуп калды. Ушу дагы бир жолу демократияны сындап кетели. Эми ал жөн эле мамлекеттик катчы эмес. Ал жерде баардык кызматты аябай эле эркелеп эле иштеди. Иштемек турсун Жаныш Бакиевке камчы берип, я думаю, вы понимаете, что я имею в виду деп туруп ушундай айткан сөзү кыргыз элинин эсинде да. Себеби камчыны алгыла дагы Бакиевчилер камчы менен элди мындай өзү айтып атпайбы, темирдей тартип дейт. Анан камчылап темирдей тартип кылып, адамдын пикирин укпай, ушундай бир казармада жашагандай бир тартипке алып келгиси келип аткандай бир аша чапкендей чапкандык. Анан саясатчы катары дагы бул баягы азыркы биздин элдин кырдаалын, элдин түшүнүгүн, ой жүгүртүүсүн баалай албай атабы же түшүнө албай атабы, бул өзүнчө бир маселе да. Себеби эл башка да. Эркиндикти көрүп калган, эркиндиктин жытын билип калган эл эч качан кайра тиги бөтөлкөнүн ичине кирип жатып бербейт да, отуруп бербейт да. Ал дайым эркин сүйлөп көнүп калган. Өзүлөрү тандайт. Анан элдин сезими менен ойногон болбойт мындай ар кайсы сөздөрдү, жеңил желп сөздөрдү айтып.